Биз деле эмес, мамлекетти ойлондурган көп нерсе бар. Карапайым эл мунун баарын талдап билиш мүмкүн эмес да. Мисалы, конституция боюнча айтып келатабыз, эми аны айтуунун деле кажети жок. Бардыгы эле бир сөз менен айтам, мыйзамсыз кабыл алынган нерсе мыйзамсыз кайра артка кайтарылат. Бул биринчи. Экинчи, эбегейсиз бийликти бир эле адам өзүм колума алам, мен каалагандай башкарам, эл каалап атат деген адатка айланып баратпайбы? Эл аны каалаган жок. Эшикке чыксаңыз, эл курсагын багып, тойгузуп, жанын баккан менен алек да. Таксиге отурсаң, маршруткага отурсаң деле эл баары сөгүп атат. Мына мен ачык айтайын, президентти да сөгүп атат, бийлигин да сөгүп атат. Айткан сөзүм мындай: үмүт арттык элек, ушул баарын оңдойт деди эле, болбой атат го. Бир дагы сөзүнө турбай атат го деп мына элдин сөзү. Экинчи, Камбар ата 1 боюнча кооптуу маселеби да. Камбар ата 1 боюнча мындай жагдай жаралып калды. Өзбекстанга барат, Шавкат Мирзиёев менен сүйлөшөт, экөө бир билдирүү жазайт, айтат: биз меморандум эмес, биз келишимге кол койдук деп айтты. Биз мурункудай меморандум эмес, келишимдин негизинде эки президент көзөмөлдөп, эки мамлекеттин эл бакубаттуулугу үчүн иштейбиз. Бул гидроэнергетика маселеси деди. Көп өтпөй президент келди дагы азаттыкка берди. Биз макулдаштык, келишимге кол койдук. 3 жылда Камбар ата 1 туруп калат деди. Көп өтпөй мына кечээ күнү инвестиция агенттигинин төрагасы Алмамбет Шыкмаматов айтты: биз макулдашкан жокпуз, бул болгон меморандум. Ой, пикир деди. Азыр баягы ниет деди. Азыр баягы баары эме такталат деди. Ал көп өтпөй артынан өзбек сайттары жазып баштады. Анан биздикилер анын баарын чаптады. Мындай болуп калды да: Садыр Жапаров айтып атат, 3 жылда келишимге кол койдук, салынат дейт. Анын эле инвестиция боюнча өкүлү Шыкмаматов: жок, биз ниет кылдык деди, меморандум деди. Мирзиёев келишим деди. Эгерде келишим болсо, бул парламенттен ратификациядан өтүш керек. Камбар ата 1 бул өтө чоң мамлекеттик стратегиялык мааниге ээ болгон объект. Бул суу, суунун башаты. Эсиңерде болсо, мен 2 сөз менен токтолгум келет. Акаевдин учурунда консорциум түзүлгөн. Мына Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан. 10 жыл талаш болгон. Камбар ата 1де кандай салабыз? Анын параметрлери бар. Бирөө 5 миллиард кубка, бирөө 2 миллиард кубка дегендейчи. Бул өтө маанилүү Кыргызстан үчүнчү. Бакиев учурунда 300 миллион Акаев жетишпей калган. 300 миллион доллар алып, Камбар ата 2ге 100 миллионду коротуп, 200 миллион дайынсыз кетип калбадыбы? Ошондо Каримов Назарбаевка барып айткан сөзү бар. Камбар ата 1 боюнча Кыргызстан согуш жарыялайм деген баарыбыз билебиз да. Кийин Атамбаев келди, Русгидрога берди. Да, жетишкен жок. Азыр эми жазып атышпайбы тиги президенттин тарапташтары? 30 жыл чечилбегенди бир эле сүйлөшүү менен чечип койду деп. Мындай болбош керек. Бул биз үчүн, мамлекеттин эгемендиги үчүн маанилүү. Ошон үчүн талап кылышыбыз керек. Камбар ата 1 боюнча кандай келишим, кандай шартта өзбек тарап кантип кирип атат? Суунун булагына ээлчилик кылбайбы деп анан коюшубуз керек. Ал эми Шыкмаматтын айтканы бул суу кечпеген нерсе. Биз өзүбүз сала албайбыз, башка инвесторлор бар да. Мына эксперттер айтып атат, мурунку мамлекет башкаргандар айтып атат, туура эмес, болбойт. Анын тарапташы Жылдыз Жолдошев айтып атат. Садыр Жапаров, мен ишенгенмин, мындайга барба деп кайрылып атышат да. Бул экинчи жер үй маселеси. Жер үй боюнча эсибизде да океандын жээгине туруп видео кайрылуу кылган Садыр Жапаров. Мен азыр деле көрсөтө алам. Кум төр жер үй деп конкреттүү аты менен атаган. Мамлекеттин үлүшү жок. Үлүшүн кайтарышыбыз керек деген. 6 октябрда өкмөттүн үйүнүн алдында турганда айткан: мен Кумтөрдүн дагы кем байлыктарынын үлүшүн алып берем элге деген. Эл дүркүрөп, кол чаап, ошо менен сүрөп барып президентке чейин жеткирип берди. Отургандан кийин эмне болду? Кумтөрдү кайтарбайм деди. Жер үй боюнча лентасын кести. Берден 2 президенттин, жөнөкөй тил менен айтканда 2 президенттин подставили. Бир ишкердин лоббисине 2 президент туруштук бере албай калды да. Демек, жер үй боюнча туруштук бере албаса, анда мамлекеттин коопсуздугу кооптуу экен да. Мына айта берсек маселе көп. Мына Нарынга барып келген президент болду электе, премьер болуп турганда, май айында мен 2000 лимитти алам деген. Май келди, нарындыктар сурап атат. Талды булак, Чаарат, Бозумчак, көп маселе. Ушунун баарын айтып туруш керек да. Деп туруш керек.
Кана Садыр Нуркожоевич, мону айттың эле, мынандай болуп баратат деп. Азыр салыштырып атпайбы? Мурунку Садыр башка эле, азыркы Садыр башка болуп калды деп. Муну айтсак эмнеге душман болушубуз керек? Дагы азыр тепкиде калабыз. Бирок келечекте, жакынкы келечекте монун баарын башынан өткөргөн эл өзү өкүнүп калышы мүмкүн. Мен бир нерсени көргөзүм келип атат да. Мына угулбай билбейм. Тааныш билиши жоктугунан мына чет мамлекеттерде бар ошо чоң-чоң алтын казган, ошо ар кандай ушу кен байлыктарды казган компанияларда иштеп жүрүшөт адистер. Мына ошолорду алып келсе, инвестор деген өзү эле келет, өкмөт менен биргелешип, биздин мамлекетке, өкмөткө пайда кала тургандай кылып иштетип кетсе болот да. Бул кана. Мына Жапаров өзү айтып атат. Бул мен эмес, улан эмес. Биз тарткан жокпуз. Океандын жээгинде туруп алып тартып атат. Мына ошол жерден азыр элдер айтып атат. Сиз сурооңуз болуп атпайбы? Айткан сөздөрүң качан аткарылат? Ушул жерде могу тасмада Кумтөр боюнча, жер үй боюнча, бардык кен байлыктар боюнча айткан. Ушул жерде жана биз талкуулап аткан коррупционерлер жөнүндө айтканда бардыгын жазага тартам деген. Кана? Биз эмне үчүн конституция боюнча байма-бай айтып атабыз, ойлонолу, эл журт ойлонолу депчи. А жерде бир нерсе камтылган, аны эч ким көп билбей атат да. 2010-жылы кабыл алынган конституция 2016-жылы декабрда өзгөртүү кирген да. Ошондо Атамбаевдин командасы бир моментти кошкон. Бул боюнча мына саясатчылар дагы айтып баштады да акырындан. Кумтөрдүн маселеси конституциянын ичине жазылган. 2016-жылы. А жерде мындай деп камтылган. Кумтөргө тийиштүү кылмышына шектүү адамдардын бардыгы, Кумтөрдүн маселеси боюнча срок давности жок, алынып калган. Улуттук кызыкчылыктарга каршы келген. Да. Бул Кумтөргө да байланыштуу болгондо ошого алып келишкен. Азыркы конституцияда ал жок. Эгерде мен жана тасманы көргөзбөдүмбү? Садыр Нуркожоевич өзү айтып атат. Кумтөр боюнча, жер үй боюнча кайра айтып атат да, элге кайрылып атат. Алышыбыз керек, үлүшүн алышыбыз керек депчи. Азыркы өзү алып келаткан, демилгелеп түртүп келаткан конституциясында Кумтөр боюнча жок. Эмне үчүн аны айтпайт? Эмне үчүн конституциялык кеңешменин мүчөлөрү айтпайт? Авторбуз деген депутаттар унчукпайт? Анткени алардын ичинде жоопкерчилик алынып атат. Кумтөр боюнча бул конституция кабыл алынса, бүттү, мурункудай улуттук кызыкчылык боюнча срок давности жок. Эч ким сурай албайт Кумтөрдү. Комиссия түзүлбөдү Кумтөр. Мына кечээ Рыскелди Момбеков так аны айтты. Өкмөттүн көрсөтмөсүндө катында расмий Кумтөрдө бүгүн ГКЗда сакталган, жолсу өкмөттүн балансына кирген 76 тонна алтын бар деди. Деп жазылып турат, 76. Кумтөргө комиссия барып сураганда бир эле жеринде 140, бир жеринде 45 тонна алтын бар деди. Кем дегенде 400 тонна алтын бар, 300 тонна алтын бар деп комиссияга Кумтөр өзү айтып атат. Биздин өкмөт депутатка расмий кат жөнөтүп атат. Бизде 76 гана тонна алтын бар деп. Кимисине ишенебиз? Биз ошон үчүн айтып атабыз. Президент, командаң баарын көзүңөрдү ачкыла. Эл башканы талап кылып атат, силер башканы кылып атасыңар. Ак үйгө киргенге чейин башка сөз эле, ак үйгө киргенден кийин башка нерсе болуп калды деп атабыз. Эл эмнени күтүп атат да? Президенттен жеке эмнени күтүп атат? Мына өзү айтпадыбы, мен жоопкерчиликти алам деп, анан жана конституцияны алып келе атпайбы? Президент Жапаровдон эл бир гана нерсени күтүп атат, чындыкты. Болбосо эртең менен айткан сөз кечинде эле өзгөрүп калып атпайбы? Мына Камбар-Ата 1 боюнча президенттин айткан сөзүн Шыкмаматов төгүндөп атат, а Мирзиёев кайра Шыкмаматтын сөзүн төгүндөп атат да. Жок, Шыкмаматов калп айтат. Жапаров экөөбүз кол койгонбуз деп атат. Кимисине ишенебиз? Ошол эле сок, анан ошол уңгартуу боюнча президенттин администрациясы сокко коридор ачып беребиз деп атат. А пресс катчын жобосу боюнча ал эч качан асмандан алып жазбайт. Ал протоколдон алып жазат. Ал эми УКМК Баткенге барганда айтып атат, андай болгон эмес деп атат. Кимисине ишенебиз? Ошондуктан президенттик аппарат, президент өзү чындыкты күтүп аткандан кийин элге чындыкты айтыш керек. Мен суроо берет элем, жанагы амнистия боюнча алынган мыйзам кайсы стадиясына жетти? Ал мөөнөтү бүттүбү? Же дагы эле уланып атабы? Же болбосо Кыргызстандагы бүт болгон коррупционерлерди 100 миллион урдаса 5 миллион төктүрүп коюп актап атабызбы? Анда эмне күрөшүнүн кажети бар? Анан пост жазып коюп, чындыкты айткан адамдарды түрмөгө камап коюп кыйнай беребизби? Болбойт да. Элдин чыдамы, үмүтү бул жана каш менен көздүн ортосундагыдай да. Сүйүү бат эле бүтөт. Махабат бат эле эрийт. Көзүндө ошол махабаттын канчалык күйүп бышып
Жапаров деп көтөрүп келген адамдар эгерде чындык айтылбай ушундай эле калыпта айтылып кете берсе, күзүндө ушунун баарын эл эстетет анда. Мына бүгүн айтып атышпайбы? Монтип айтпадыңыз беле деп. Кечээ тегерек стөлдө Жылдыз Айтыбаевна туура сөз айтты да. Жер үй боюнча мен Агишин сөзүн айтып атам да. Садыр Жапаров менен чогуу жүргөндө айтты эле. Жер үйдө үлүш 0%. Биз келгенде ушул элге үлүштү алып беришибиз керек деди эле. Мен ишенгем деди. Кумтөрү боюнча үлүшүн алып берем деген мен ишенгем деди. Ал сөздөр жок болуп атпайбы? Тескерисинче жарлык чыгарды. Келген инаугурациядан кийин ал жарлыкка ылайык өзү билдирүү жазады. Инвесторлорго кысым кылганын баардыгын жоопко тартам деди. Анда Таластын баарын камаш керек. Болбосо мына Кеминдин баарын камаш керек. Нарында Солтон Сарайга чыккандын баарын камаш керек. Макмал араң турат азыр. Макмал боюнча мен маалымат берип коеюн. 2020-жылы келишимге кол коюшкан экен. Чыккан алтындын концентрат, алтынды чыгарып алыш үчүн кислотаны куюп чыгарабыз депчи. Бул азыр колдонулбай калган ыкмада. Кытай компаниясына лицензия берилген, ошо уруксат берип коюшуптур. Мына эки отурган парламент берген. Азыркы парламент берген. Булар мөңгүнү берди, булар кислотага уруксат берди, булар жерди сатканга уруксат берди, булар баардыгына уруксат берди, булар узурпация уруксат берди. Келечекте ушунун баардыгы жооп берет. Биз ушун үчүн айтып атабыз да, Перизат айым. Ай урматтуу Садыр Нуркожоевич, биз жамандык каалабайбыз. Жеке менин биздин мына улакай айткандай телевизиядагы жок президентти кетирели деп. Биз кетсин десе эле кетип калмак беле. Эл чыгып калмак беле кет деп. Жок, андай болбойт. Биз болгон айтып атабыз. Жаныңдагы командаң өтө начар болуп атат. Ишенбей, ээрчибей, аңга түртүп баратат. Экономикаң калып калды, айткан сөздөрүң аткарылбай атат, эскертип коелу деп атабыз. Бул эми чындык да. Өзбек боордошторго барганда Мирзиёев жөн айткан жок да. Мирзиёев жөн айткан жок. Бүгүнкү күнү ал Борбор Азия мамлекеттеринин ажыдары болуп атат. Өнүгүү багытында. Ал айтпадыбы, 30 жылдык тарыхта мен мындай чечкиндүү президентти көргөн эмесмин деди. Себеби өзбек тарапка биз мүмкүн аларга ыңгайлуу келишимге кол коюп бердик. Биз көрө элекпиз да келишимди. Эмне үчүн бизден жашырып жатат Жапаров жана командасы? Эмнени жашырып атышат? Камар ата бири боюнча чыгарыш керек. Бизге 20 карета скорый менен тиги 10 тракторду берип койгондо сүйүнүп аны болгон жерден бир жума тынбай азыркыга чейин көргөзүп атабыз. Ошол эле кареталарды нарындан бери ишкер жигити пандемия учурунда 10 алып барып берип койгон. Аны эмне мактанабыз? Да, алака жакшы, бирок баардыгы ачык болуш керек да. Келгенден кийин президент бирди сүйлөйт, анын командасы бирди сүйлөйт, өнөктөш мамлекет бирди сүйлөйт. Уят болуп атабыз да. Эртең Туркияга барат. Эрдоган эмне деп кабыл алат? Ал кооптонуп калат. Кытайга барат. А жерден эмнени сүйлөшөбүз? Азыр элдин ичинде мындай бар да. Ушу жетим тоону Кытайга барып соодалашпаса болду деген кооптонуу пайда болду да. Биз утверждать эткен жокпуз. Биз айтып атабыз. Кытайга мына элдин ичинде сөз жүрүп атат азыр. Кытайга барганда ошо жетим тоону сатып бербесе болду. Туркияга барганда дагы бир нерсени сатып бербесе болду деп. Мындай сөздөр чыкпайт эле. Эгерде кынтыксыз протоколдун чегинде президенттин командасы элге түз маалымат берип койсо. Ошол эле тиги Азаттыкка берип аткан интервьюсунда конституция боюнча дагы айтып койду го. Башында бул ушу президенттин ишин айтып атам да. Эң башында президент боло электе шайлоого чейин жана шайлоодо эмне деди эле? Айтпады эле, мен президент болсом бийликте жооптуу бийлик алып келем. Курултайдын алдында баардык отчет берет. Бул мен чыгарган конституция дебеди беле? 7 каналга кагазды чыгарып көргөзгөн баарыбыз эсибизде да. Пенде батыл унутуп калат экен да. Президент болгондон кийин жакында эл сындап чыккандан кийин айтпадыбы? Конституцияга мен жооп бербейм. Конституциялык кеңешме парламент эл жооп берет деди. Демек мен элге кайрылам. Ойлонушубуз керек. Эртең баарыбыз жооп беребиз.